Şu göregen, Amir Temur göregендин айызды коет. Орозбек Шабданов 87 жашта. Ал 60 жылдан бери үйүнүн жанындагы дөңсөлөр менен чеп сыяктуу курчалган жайды коруп келет. Карыянын айтканына караганда бул жай кезинде Амир Темирдин чеби болгон. Аты жөнү Темирле болгон экен аксинин. Алыгы ошол анан ушу коргонду куруп, бирин-экин куруп отуруп, анан ошо темир көрөгөн болуп, аты узарып, анан Кудайдын амыры менен ушу жигит ушундай кыйын чыкты, ушу бала ушу Кудайдын амыры менен ушу адам болду, мындай болду деген коргонду салды. Анан кийин палан жерде паланда уруш болуп атат экен, түкү жерде мына ушундай иштер болуп атат экен деп ал ошо киши айтып турганында ушу элге кандайдыр таасир эткен да ошол эми. Шабданов бул жайды кезинде үйлүш жер катарында бөлдүргөн эмес. Ал коргонду археологдор казып, тарыхын изилдесе деген тилекте жүрөт. Анткени менен ага жергиликтүүлөрдүн айрымдары каршы болуп, бир четине турак жай салып алгандары дагы жок эмес. Эми ушу коргондун орду мынакей ушу жылдан жыл өткөн сайын пастап атат да, пастап атат, жоголуп атат. Анан кийин бир жерде турпа алам дейт бирөөсү, бир жерден агыр отегем дейт, бирөөсү малын кылам дейт айдап. Ошентип отуруп жылдан жылга пасайып атат. Дөңсөлөр эми мына дөңсөлөрдөн буну эми илгери ор болгон экен, ор. Ор болгондо коет маны биз көрүлөк, буну изилденелек булар. Муну казып кайлап изилденсе анан билинет да. Орозбек Шабданов байбичеси менен 12 баланы тарбиялаган. Уулдары да башталар сыяктуу эле коргондун ичине турак жай салууну сунуштаган. Анткени менен атасы балдарына да тарыхый жайга курулуш жасоого уруксат берген эмес. Мен өзү 60ка чыктым быйыл. Ушул мен туулуп, ушул жерде чоңойдум. Андан бери көз ачуунча убакыт ушундай зыркыраган немеде өтөт экен. 60 жыл болуп кетти. Ошол убактагы ушул дөңдөрдө ойноп ушул жерден чоңойгом мен. Анан эми ошондо ушул турган жерлер мына бир кеткен кырка, мына дөңдөр мындан бийик эле. Анан эми ушу 60 жыл деле 55 жылын билсем, ошондон бери жылда бу ак топурактан болгон дубал экен. Жылдагы жамгырлар, карлар болуп отуруп, ушинтип мал тебеле, ушинтип отуруп, бу жерлер мурдагыдан бир топ эле пасайып кетти берле. Аталган жайды казып, толук изилдөөгө канча каражат кетери белгисиз. Буга чейин коргондун айланасынан чопудон жасалган буюм тайымдар табылган. Эгер коргонду толук изилдесе, тарыхый табылгалар чыгышы мүмкүн. Анткени менен ондогон жылдардан бери кайрылуу болгону менен изилдөөгө кетчү каражаттын айынан алгылыктуу иштер аткарылбай келет. Ушул жерди ушу изилдеп берсе, мен да бир жашым 87'de bu yıl, 87'de var kaldım. 87 деген оңор жаш эмес. Эми шуну мен эмгегим 60 жылдык, 70 жылдык ушу эмгегим бааласа, шуну бир тарыхый жерге айландырып, тарыхка киргизсе, şu жаңы президент Садырбаев şunu еске алса, Кудай караса, işlerden немегер менен бир жетсе, ошо кишиге еске алат деген ойдомун. Жергиликтүүлөр 14-15 кылымдарга таандык Амир Темир коргону деп атаган аймак Кыргызстандын тарыхый жана маданий эстеликтеринин тизмесине 1-кылымга таандык Коргонжар Чалдыбары деген ат менен киргизилген. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарыхый жай орун алган Кеңеш айыл аймагына 2019 жылдын февраль айында тарыхый мурас катары катталган коргон боюнча тийиштүү иш-чараларды жүргүзүүнү тапшырган. Атайын китеп алып, менчик тууралуу, муниципалдык менчик тууралуу китеп алып, ага токтом чыгарып, токтомдун бизде 19-жылы сентябрь айында токтом чыгып атат, 100Т деген Коткор айылына жайгашкан 7-20 га ээлеген Коргонжар Чалдыбары маданий мурас катары коргоого жана сактоого алынсын деп. Базар Коргондогу Коргонжар Чалдыбары тарыхый мурас катары корголуучу жайлардын тизмесине киргени менен анын качан изилдениши азырынча белгисиз. Белгилей кетсек, тарыхый жайлардын аймагында менчигинин түрүнө карабай эч кандай курулуштар жүргүзүлбөгө тийиш жана ал ижарага да берилбейт. Ошондой эле анын айланасындагы кандай гана курулуш болбосун 50 метр алыстыкта болууга тийиш. Кабылбек Көчкөнбайұлы, Тынчбек Долдаев, Жалал Абад облысы.